Эгерде сиз 6-класстын окуучусу болсоңуз, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыз болот. Ал үчүн менин WhatsApp номериме кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Сандарды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Санды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн ал санды 2-ге, 3-кө, 5-ке же ушулардын бирөөнө да бөлүнбөсө, анда сандын өзүнө бөлөбүз. Мисалы 4050. Акыркы цифрасы 0, демек 5-кө бөлүнөт. 4050-нү 5-кө бөлсөк 810 болот. Байкаганыбыздай бөлүнүүчү санды оң жагына жазабыз, чыккан жоопту сол жагына жазабыз. Акыркы цифрасы 0, демек дагы 5-кө бөлүнөт. 810-ду 5-кө бөлсөк 162 болот. Акыркы саны жуп сан, демек 2-ге бөлүнөт. 162-ни 2-ге бөлсөк 81. 81 3-кө бөлүнөт. Сегиз цифралардын суммасы 3-кө бөлүнөт. 81-ди 3-кө бөлсөк 27. 27 дагы 3-кө бөлүнөт. 3-кө бөлөбүз 9 болот. 3-кө бөлөбүз 3 дагы 3-кө бөлүнөт 1 болот. Эгерде биз мамычанын оң жагында турган сандарды көбөйтө турган болсок, 4050 чыгат. Демек 4050 саны төмөнкү көбөйтүүчүлөрдөн турат. Дагы бир мисал карап көрсөк, мисалы 280. Акыркы цифрасы 0, демек 5-кө бөлүнөт. 280-ди 5-кө бөлсөк 56 болот. 56 2-ге бөлүнөт, 28 болот. 28 дагы 2-ге бөлүнөт, 14 болот. 14 дагы 2-ге бөлүнөт, 7 болот. 7 болсо өзүнө гана бөлүнөт, башкача айтканда 7 7-ге гана бөлүнөт. Ошондо 1 болот. Демек 280 саны төмөнкү көбөйтүүчүлөрдөн турат. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган санды көбөйтүүчүлөргө ажыратып, жообун комментарийге калтырыңыздар. Эгерде жооп туура болсо, анда мен жоопко жүрөк басам, эгерде туура эмес болсо, дизлайк басам. Ошентип жообуңуздарды туура же туура эмес экениңиздерди билип алсаңыздар болот. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып, коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.